Түнкү асманда биз көргөн жылдыздар галактикабыздын чакан гана чекитинде жайгашкан. Ал эми галактикабыздын сыртында эмнелер бар? Башка галактикалар дагы биздин галактикага окшошпу? Деги эле ааламдын кыйырчеги барбы? Аалам качан жаралган? Ушул маанилүү суроолорго жооп издеп көрөлү. Биздин галактиканын көлөмү 100 000 жарык жылын түзөт. Анын ичинде биздин күн системабыз менен бирге дагы миллиарддаган жылдыздар бар. Биздин галактиканын дагы чакан көлөмдөгү бир нече жандоочу галактикалары бар. Алардын негизгилери чоң жана кичи Магеллан булуттары. Мындай галактикалардын көлөмү салыштырмалуу чакан. Андыктан аларды карлик галактикалар деп аташат. Чоң жана кичи Магеллан булуттары бири-бирине салыштырмалуу жакын жана экөө тең биздин галактикадан болжол менен 160-200 000 жарык жыл алыстыкта орун алган. Бул карлик галактикалар түнкү асманда Жердин түштүк аймактарынан жакшы көрүнүшөт. Аларды биринчи жолу европалык саякатчы Фернандо Магеллан байкаган. Ошондуктан алар Магеллан булуттары деп аталып калган. Чоң Магеллан булуту болжол менен 15 000 жарык жылынын тегерегиндеги диаметрге ээ. Бул галактиканын 100 миллиондогон жылдыздары, ошондой эле жаңы жылдыздардын жаралышына өөлкө түзгөн газ булуттары бар. Анын эң белгилүү объектилеринин бири Тарантула тумандуулугу. Ал биздин галактиканын коңшусундагы эң ири жылдыз жаралуучу аймак. Кичи Магеллан булуту көлөмү жана массасы жагынан чаканыраак. Анын диаметри болжол менен 7000 жарык жылын түзөт. Магеллан булуттары саманчынын жолу менен гравитациялык байланышта жана мунун натыйжасында алар акырындык менен биздин галактикага жакындай берет. Алыскы келечекте Магеллан булуттары толугу менен саманчынын жолуна кошулуп кетет. Түнкү асмандан куралсыз көз менен көрүнгөн жападан жалгыз спиралдуу галактика бул Андромеда тумандуулугу. Бул биздин галактикага эң жакын толуккандуу спиралдуу галактика. Ал бизден 2,5 миллион жарык жыл алыстыкта жайгашкан. Анын диаметри 220 000 жарык жылына жетет. Демек бул биздин галактикадан болжолдуу 2 эсеге чоң. Андромеда галактикасында жылдыздардын жалпы саны 1 триллионго жетиши мүмкүн. Бул эбегейсиз чоң санды элестетүү үчүн андагы ар бир жылдызды бир даана кум шекерге салыштырсак, ошол 1 триллион кум шекердин салмагы 40 000 тоннага барабар болмок. Бүгүнкү күндө окумуштуулар Андромеданын саманчынын жол галактикасына жакындап келе жатканын аныкташкан. Алардын ортосундагы гравитациялык тартылуу бул эки галактиканын акырындап бири-бирине жакындатып жатат. 5 миллиард жылдан кийин эки галактика кошулуп, бир эллиптикалык галактикага айланат. Галактикалардын көлөмү эбегейсиз чоң болгондуктан бул биригүү процесси бир нече миллиард жылдарга созулат. Бул анимациялык модель эки галактиканын биригүүсүнүн тездетилген иллюстрациясы. Ал келечектеги саманчынын жолунун тагдырын көрсөтүп турат. Ал учурда саманчынын жолунда жайгашкан биздин күн ак карликке айланып бараткан кез болот. Кандай болгон учурда дагы галактикадагы жылдыздардын аралыгын ондогон жарык жылдар бөлүп тургандыктан эки галактика бириксе дагы жылдыздар бири-бири менен кагылышпайт. Галактикалардын биригүүсү ааламда кең жайылган кубулуш болуп саналат. Антенна галактикасы биригип жаткан галактикалардын бири. Ал бизден 45 миллион жарык жыл алыстыкта жайгашкан. Эки галактика бириккен учурда андагы чаң жана газ тыгызданып, жаңы жылдыздардын пайда болуу процесси ылдамданат. Бул кагылышуу галактикалардын спиралдуу түзүлүшүн толугу менен өзгөртүп, туура эмес же эллипс формасына ээ болгон жаңы галактиканы пайда кылат.
Биздин галактика 54 галактиканы камтыган чоң түзүлүштүн, башкача айтканда жергиликтүү топтун бир бөлүгү болуп эсептелет. Бул топтун радиусу 1,5 миллион жарык жылды түзөт жана ал галактикалардын гравитациялык тартылуусунун күчтүү таасири менен биригип турат. Жергиликтүү топту эки спиралдуу галактика үстөмдүк кылат. Алар Андромеда галактикасы жана Саманчынын жолу, биздин галактика. Ушул галактикалардын жергиликтүү тобу андан да ири галактикалардын ашкере топтомуна тиешелүү. Ал ашкере топтомдун борборунда 2000 галактиканы камтыган бийкеч кластери жайгашкан. Ал бизден 70 миллион жарык жыл алыстыкта жатат. Бул ашкере топтомдун жалпы көлөмү 200 миллион жарык жылын түзөт. Бардыгы болуп жергиликтүү ири топтом 30 миңге жакын галактиканы камтыйт. Бийкеч ири топтому улуу аттрактор деп аталган гравитациялык аномалияга жакындап бара жатканы байкалууда. Жергиликтүү ашкере топтом ааламдын ири түзүлүшүнүн бир бөлүгү болуп саналат. Ааламдын түзүлүшү дарактын тамырлары сымал ар тарапка жайылган галактикалардын топторун камтыйт. Ааламдын жалпы көрүнүшү ар тарапка тараган ушундай чынжырча түзүлүшүнө ээ. Мындай чынжырча түзүлүш жалгыз гана галактикалардын тартылуусу менен эмес, дагы кошумча тартылуу күчүнүн жардамы менен болоорун математикалык модель ырастаган. Андыктан бул тартылуу күчтүн булагы катары азырынча изилдене элек кара материя болушу мүмкүн. Кара материя ааламдын жалпы массасынын 25%-ын түзөт. Галактикалар топтору бири-бири менен гравитациялык аракетте болот. Анткени менен дагы бир сырдуу күч галактикалардын топторун бири-биринен алыстатып, ааламды уламдан улам кеңейтүүдө. Бул сырдуу күч кара энергия деп аталат. Кара материя бардык нерселерди бириктирип, тартылуу күчүн берсе, кара энергия тескерисинче бардык нерселердин бири-биринен ажыратып, алыстатып туруучу күчкө ээ. Мына ушул кара энергия ааламдын жалпы массасынын 70%-ын түзөт да, ал ааламдын кеңейишин тездетип турат. Аалам кеңейип баратат. Ал тургай анын кеңейүүсү ылдамдануу менен коштолуп, алыскы галактикалардан келген жарык бара-бара күңүрттөнүп, алар түбөлүккө көрүнбөй калышат. Мына ошентип ааламдын негизги массасын кара энергия жана кара материя түзөт, ал эми бизге көрүнгөн кадимки материя 5 гана пайызды түзөт. Жарыктын ылдамдыгы чектелүү экендиги белгилүү. Асмандагы нерселер канчалык алыс болгон сайын, андан бизге келген жарыкка ошончолук көп убакыт керектелет. Демек биз канчалык алысты караганыбызда, ошончолук өткөн тарыхты караган болобуз. Мисалы биздин коңшу Андромеда галактикасынан жарык 2,5 миллион жылда келгендиктен, биз ал галактиканын 2,5 миллион жыл мурунку абалын көрөбүз. Ошол эле учурда миллиарддаган жарык жылдар алыстыкта жайгашкан галактикаларды караганыбызда, биз алардын жаштыгын көрө алабыз. Мына ушинтип канчалык алысты карасак, ошончолук эски, ал тургай ааламдын алгачкы галактикаларын байкоого мүмкүндүк ачылат. Бул сүрөт космосто орнотулган Джеймс Уэбб телескобунун жардамы менен тартылган алгачкы галактикалардын сүрөтү. Ааламдын кеңейүүсүн эске алуу менен анын качандыр бир мезгилде бир гана чекитте болгонун болжолдоого болот. Ал тургай ошол кеңейүүнүн ылдамдыгын аныктап, кайсы учурда аалам бир чекиттен кеңейип баштаганын да айтууга болот. Мына ушундай жол менен биз ааламдын болжолдуу курагын билебиз. Ааламдын курагы 13,8 миллиард жылга барабар. Азыркы космологиялык модельге ылайык 13,8 миллиард жыл мурун чоң жарылуу болуп, аалам бир чекиттен тарай баштаган. Жаңы жаралган аалам эбегейсиз ысык плазмадан турган.
Бара ал муздап, бизди курчап турган табияттын курамын түзгөн атомдор пайда боло баштаган. Ушуну менен бирге плазмадагы энергия жарык түрүндө аалам менен чогуу кеңейип баштайт. Ааламдын улам кеңейиши жана убакыттын өтүшү менен ал жарыктагы муздап, микротолкун түрүндө бүтүндөй ааламды толтуруп турат. Мына ушул микротолкун фону 1965-жылы радиотелескоптун жардамы менен аныкталган. Бул ачылыш ааламдын жаралышынын жаңырыгы сымал чоң жарылуунун негизги далилдеринин бири болуп келүүдө. Ошол жаралуу чекитинде бир гана ааламдагы заттар эмес, аны менен бирге мейкиндик жана убакыт дагы пайда болгон. Ааламдын чегин издегенибизде миллиарддаган жарык жыл алыстыкты карап, жана миллиарддаган жылдар мурунку тарыхка көз чаптырабыз. Биздин бул аракетибиз акыры келип, ааламдын жаралуу чекитине такалат. Андыктан биз ааламдын чегин мейкиндик жана аралыктан гана эмес, ааламдын басып өткөн тарыхынын эң башынан табабыз.